Assalamu алейкум. Эгерде бир ишти Аллах Таала бизди кылууну каалаган болсо, ошол нерседе Аллах Таала бизге жеңилдик берет жана ийгилик берет. Эгерде Аллах Таалам ошол иште бизге кайыр жок болгон болсо, же каалабаган болсо, биз ошол ишти каалап турсак дагы аткара албайбыз. Жандандыруу бөлүмүндө иштеген бир врач айтат, күндөрдүн биринде бизге жаш болгон бир жигитти алып келип калды дейт. Жандандыруу бөлүмүнө оор акыбалда түшүп калды дейт. Анан жандандыруу бөлүмүндө биз канчалык аракет кылсак дагы ал баланы сактап кала албадык жана акыбалы өтө оор болгонун билдик дагы. Жанында мен ыйман келмесин айтып турдум дейт. Анан ыйман келмесин айтып турдум дагы баланын жаны үзүлө баштады дейт. Ошол убакта балага догургандай болуп катуураак кыйкыра баштадым дейт. Ыйман келмесин айт деп дейт. Анан бала ыйман келмесин айтып жаны үзүлдү дейт. Жандандыруу бөлүмүндө баласынын жаны үзүлүп атканын апасы көрүп турган болот. Жандандыруу бөлүмүнөн сыртта. Анан ошол врач чыгат дагы апасына балаңыздын жанын сактап кала албадык десе, апасы кайгырып ыйлайт. Бирок ошол врач айтат, бирок сизге жакшы кабарым бар, балаңыз ыйман келмесин айтып, акыркы сөзү ла илаха илlalloh деп бул дүйнөдөн ыйман менен жаны үзүлдү дейт. Ошол убакта апасынын ыйлаганы күчөп калат, анан кайгысы бир аз артып калат да. Анан буга таң калган врач: "Сиз эмнеге кайгырып жатасыз? Мен сизге жакшы жаңылык айттым. Балаңыз өлүм алдында ыйман келмесин айтып, бул дүйнөдөн жаны үзүлдү. Баардык эле адамга мындай нерсе насип эте бербейт" дейт. Апасы ошол убакта айтат: "Менин балам сүйлөй албайт болчу, дудук эле" дейт дагы. Бирок ыйман келмесин айтып, жаны үзүлүптүр дейт. Мен Аллага шүгүр келтирип, сүйүнгөндүгүмөн кайгырып ыйлап жатам дейт экен. Бул окуядан эмнени алсак болот? Эгерде Аллах Таала бизге бир нерсени кылууну каалаган болсо, биз ошол нерсени кыла алабыз. Эгерде Аллах Таалам каалабаса, биз канчалык кааласак дагы ошол нерсени кыла албайбыз. Эгерде тилибиз буудай кууруса деле, биз өлүм алдында ыйман келмесин айта албай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан баардыгыбызды акыркы демибиз чыгып аткан убакта ыйман менен кетүүбүздү Кудай Таалам өзү насип кылган болсун.